Кыргыз Республикасынын аймагында 1 январдан 19 январь 2018 жылда 208 өрт кырсыгы катталды. Алар ошо болгон өрттүн кесепетинен 11 адам каза болду. Анын ичинен бирөөсү жаш бала. 3 адам ар кандай даражадагы күйүк жаракаттарды алды. Ошо өрттөрдөн 7 адамды куткарып алдык. Эгер региондор боюнча алып карасак, Бишкек шаарында 30 өрт кырсыгы катталды, Чүй облусунда 54 өрт кырсыгы катталды, Ош облусунда 29 өрт кырсыгы, Жалал Абад областында 32, Ысык Көл областында 26, Ош шаарында 6 өрт кырсыгы, Баткен областында 18 өрт кырсыгы, Талас областында 7, Нарын областында 6 өрт кырсыгы катталды. Келип чыккан өрттөрдүн себептерин карасак, эң эле алдында бул электр жабдууларын колдонууда 32 өрт кырсыгы катталды. Ушу мештерди от жагуу мезгилинде туура эмес колдонгондуктан 29 өрт кырсыгы катталды. Балдардын шалакылыгынан 13 өрт кырсыгы катталды. Отко этиятсыздык мамиле кылуудан 8 өрт кырсыгы катталды. Ошондой эле жаңы жылда пиротехникалык изделияларды колдонууда 18 өрт кырсыгы катталды. Андан сырткары тамеки чегүүдө этиятсыздыктан 2 өрт кырсыгы катталды. Ушул болгон өрттөрдүн жалпысынын 72% бул өздүк жеке турак жайларда келип чыкты. Биз өзүбүздүн атууларга айтып кетет элек, кышкы от жагуу мезгилинде мештерди өз убагында көөдөн тазалап, бардык жанына күйүүчү материалдарды сактабастан, ошондой эле жанагы электр жылыткычтарды колдонууда заводдон чыккан плиталарды колдош керек. Ал эми жанагы колго жасалган электр жабдууларын колдонбош керек. Электр проводдорун өз убагында профилактика кылып, жарабай калган жерлерин баарын алмаштырып туруш керек. Андан сырткары ошо газ баллонунда колдонулуп атат. Ошо газ баллондорду колдонгондо дагы дайыма өрт коопсуздук эрежелерин сактоого чакырып кетет элек.